Сүйүү ар дайым эле тасмаларда көрсөтүлгөндөй кооз жана бактылуу аяктабай калары чыгарманын түп маңызын түшүнүп окуган окурмандар үчүн белгилүү. Чыныгы сүйүү адамдын жүрөгүндө жашайт жана ар кандай тоскоолдуктарга карабай ага жетүүсү үчүн адамга тамчылап түшкөн булак сымал сабыр керек. Бүгүнкү бир китептин баянында жаштык сезиминен улам чын сүйүүсүн жоготуп алган каармандардын тагдырын баяндаган чыгарма жөнүндө окурман айтып берет. Салам китеп сүйүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен автор Ташмияшев Махабат менен коштошуу деген китеп боюнча сөз болот. Бул жерде сүйүүнүн артынан сүйүү үчүн ажырашуу тууралуу маселе козголот. Бул чыгармада таза махабат, турмуштун тазалыгы сүрөттөлөт, баяндалат. Бул жерде ошо Жолборс менен Назира, бул башка каармандар болот. Алар Коңгур Жаз деген айылда жашап, ал жерде келечекти чогуу түзгөн адамдардын бири. Бирок негедир ойлогон ой бул алардын махабатын аягына чейин бирге кылган жок. Согуш маселеси, согуш балеси кайдан жайдан келип, ошол Жолборсту согушка чакырып калат. Кийин Жолборс ал жерде жаракат алат, ага ата болуу мүмкүнчүлүгү чектетилип калат. Бирок ошол жерде бала аны өзүнүн туугандарына, айылына жана ошондой эле сүйгөнү Назирага кандай жеткизүүнү билбей, кантип айтыштан тартынып, ал ага мен бул жакта башка үй бүлө курдум, менин 2 балам бар деп кат жазат. Аны угуп Назира көп ишенбейт, бирок үмүтү менен күтө берет. Анан кийин арадан 10 жыл өттү. Анын алардын ортосунда бир кыздуу болушкан болот. Ошол кыз бойго жетип чоңоюп калат. Махабат менен коштошуу белгилүү кыргыз жазуучусу Ташмияшевдин 1968 жылы жазылган повести. Аталган чыгарма тынчтыктын баркын билүүгө, чыныгы тунук сүйүү кандай болоорун сезүүгө үйрөткөн чыгармалардын бири. Анда сүйүү, адашуу, туура эмес жолду тандоо болгон күндө да жылдар өтүп ар кимдин жолу өз багытына түшкөн менен ал адамдын чечимин сыйлоого, үй бүлө өз жолуна түшкөндөн кийин чыныгы сезимдерди жүрөктө гана аздектеп сактоого чакырат. Арадан 10 жыл убакыт өтүп, Жолборс өзүнүн айылына келет. Ал жерде бардыгы өзгөргөн, башка адамдар, башка чөйрө болот. Жана ошол өзүнүн кызы дагы бойго жетип чоңойгон, сулуу суйкалган кыз болуп калган болот. Ал Жолборс кат жазып атканда Назирага айткан болчу, сен өзүң башка үй бүлө кур, мен үмүттөнбө, мени күтпө деп. Ошол сыяктуу эле Назира дагы башка турмуш курган болчу. Ал өзүнүн айылын тааныбай басып баратканда, ал жерден ал дүкөн көрөт. Ошол дүкөндүн жанында ага Назира кайтып келет да. Назираны кокустан учуратып калат. Мени тааныбаса экен, бул мени сезбесе экен деп ичинен Жолборс болгон ою менен мындай ойлонуп турганда, бирок Назира тааныйт. Бул сенсиңби Жолборс деп учурашып экөө турушат. Эмнеге анттың деп Назира өзүнүн үмүттөнүп күтүп жүргөнүн ага тактан айткысы келет. Бирок Жолборс суранган болчу Назирадан, сен мен жөнүндө ага айтпа, ал өзүнүн атасы ушундай согушка барып кайтып келбегендиги тууралуу ал билбесин деп суранган болчу. Назира чындыгында эле ага айтпайт. Анын өзүнүн атасы ошол азыркы жашап жүргөн атасы экенин эле ойлоп жүрөт. Бирок кийин ошол жеңишкүл үй бүлө куруп турмушка чыгып, балалуу болот. Ал баласынын бешик тоюна бешик көтөрүп, таятасы, өзүнүн атасы Жолборс келет. Акын жазуучу Ташмияшев 1931 жылы 22 майда Кара Суу районунун Папан кыштагында туулган. Ташмияшевдин адабий чыгармачылык жолу 1952 жылдан башталып, Коммунизм семафору деген алгачкы ыры Кызыл Кыргызстан, азыркы Кыргыз туусу гезитине басылган. Ошондон баштап анын ырлары, поэмалары республикалык, облустук гезит журналдарда жарыяланып келген.